Açılar, Müslüman adam Allah'ını isteyip yaşaydı. Ahiretke dayardanıp yaşaydı. Özünün kulkmun özün oңдоп, жүрөгүн таза кармап жашайт. Müslüman adam. Ушул Allah'ını эстегенге, нематтарына шүгүр кылганга, ахиретке даярданганга, мүнөздү оңдогонго Алла Таалам өзүнүн үйүнө чакырды. Максаты бизге руханий баалуулуктарды тартуулаш үчүн чакырды. Түбөлүктүү бизге керек турган иман. Түбөлүктүү бизге керек болгон биз менен дайыма боло турган амали салих, жакшы амалдарды, жакшы мүнөздөрдү. Ушуларды бериш үчүн ошон үчүн Алла субханаху ва таала чакырды. Адам баласы бу дүйнөдө түбөлүктүү турбайт. Күн сайын өмүрү кыскарып атат. Жараткан Алла субханаху ва таала өлчөп койгон бир мөөнөтү бар, чектеп койгон. Ал узарбайт. Ошон үчүн дайыма тургандар Алланы эстеп жашасак, шайтан алсырайт, шайтан бизден узак болот. Алланы эстеп жашасак, жакшы пикирлер, жакшы каалоолор, жакшы ойлор пайда болот. Адам баласы жакшы амал кылган ага жеңил болот. Алланы эстеп жашасак, жараткан Алла субханаху ва таала бизди эстеп турат. Эң биринчи адам баласы жүрөгү бейпилденет. Алланы эстегенде. Адамдын жүрөгү тынчтанса, дене мүчөлөрү тынчтанат. Жүрөгү тынчсыз болсо, дене мүчөлөрү тынчсызданат. Куранда Алла Таала айтат: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кабардар, кулак салып угуп койгула. Алланы эстегенде гана жүрөктөр тынчтанат. Жүрөктөр бейпилденет. Жүрөктөр рахаттанат. Алланы эстегенде гана. Ким бул жердин үстүндө Алланы эстесе, анын аты арышта аталат. Арышта сиздин атыңыз аталат. Ошон үчүн Алланы эстеп, Алла субханаху ва тааладан коркуп, жараткан Алла Тааладан үмүт кылып, Алла менен байланышты бекемдеп, Алла менен мамилени оңдойлу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңоюп, ушул жерде пайгамбарыбызга вахий түшүп, Куран түшүп, уландысы Меккеден кеткенде Мединага ал жерден чыкты. Пайгамбарыбыз айтты: "Ман аслаха ма байнаху ва байналлах, аслахаллаху ма байнаху ва байнан-нас." Ким өзү менен Алланын ортосунда мамилени оңдосо, Алла ошол адам менен адамдардын ортосунда мамилени оңдоп коет. Биз адамдар менен жашайбыз, туугандар. Биздин жашообуз адамдар менен. Адамдар менен жашайбыз, адамдар менен мамиле кылабыз. Адамдар менен алды берди кылабыз. Ошо мамилебиз качан оңолот? Качан биздин мамилебиз Алла менен оңолсо. Аллага өтө шүгүр кылайлы. Мына бүгүн умрага келгендер дагы, биздин жамааттагы баарыбыз эле Алланын эң сүйгөн жеринде турабыз азыр. Пайгамбарыбыз эң жакшы көргөн жерде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын киндик каны төгүлгөн жерде турабыз. Алла бул жерде аман, Алла бул жерде хидаят, береке, ыйык кылып жараткан Алла субханаху ва таала. Ушундай жерде турабыз. Ошон үчүн биздин баягы жүрөгүбүздөгү сезим ойгонсун. Кандай ыйык жерге Алла Таала мени өзүнө алып келди. Өзүнө жакындатыш үчүн, тазалаш үчүн
Mınaki kança günden beri Kudaga şükür ıyık jerde жүрөбүz. Kança mümkünçülük boluşunça günödөн sактанып kaldık. Oyubuzdu, tilibizdi, мүнөзүбүздү, Kudaga şükür elhamdülillah uşa tazalanуу процесси жүрүп атат. Жаман ойдон жакшы ойго өтүү процесси жүрүп атат. Жаман кылык, жаман мүнөз, жаман кыял жоруктарды таштап, оңолуунун процессине өтүү, жакшы кылык менен өздөйүн, чын сүйлөйүн, көзүмү сактайын, кичине берешен болоюн, кичпейил болоюн. Бул алхамдулилlah бир процесс жүрүп атат. Бул жараткан Аллах субханаху ва тааля бекер бизди чакырган жок. Ушулардын кичине даамын тартып түшүн. Ушуларды кичине өз көзүбүз менен көрсөтүп, ыйык жерлерди алхамдулилlah сездириш үчүн бизге чакырып атат. Ошон үчүн алхамдулилlah Алла таалага чексиз шүгүрлөрдү кылайлы. Алла тааланын Байтуллахнын жанына келип атабыз. Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат. Вал байтил маъмур. Байтул маъмурга ант дейт. Байтул маъмур эмне? Байтул маъмур бир Байтулла болот жерде, бир асманда Байтул маъмур болот. Жердеги адамдардын кабасы, кыбласы, адамдар таваф кылат. Асмандагы периштелердин кыбласы бар. Периштелердин ибадат кыла турган жайы бар. Периштелердин таваф кыла турган жайы бар. Ошол үйдү Байтул маъмур деп коет. Хадисте келет. Анын аты Зурах. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала Тур тоосунда, Тур сүрөсүндө 4-аятында Вал байтил маъмур деген. Маъмур деген кандай десе, ибадатка жанданган жер деген сөз. Кааба, Байтулла, ибадатка жанданган жер. 24 саат азы барсаңыз да ибадат кылып атышат. Бу токтогон эмес. Качан барсаңыз Байтулла же бирөө зикир кылып атат, же бирөө дуа кылып атат, же бирөө намаз окуп атат, же бирөө ыйлап атат, же бирөө таваф кылып атат, же бирөө Кур'ан окуп атат, же бирөө салават айтып атат, же бирөө таалим берип атат, же бирөө маселе айтып атат. 24 саат ибадат токтогон эмес, 24 саат. Ошон үчүн Байтул маъмур дегени ушул ибадатка жандуу үйгө ант деп атат. Жогору жактагысы дагы, бул жердегиси дагы. Байтул маъмурдун асмандагы аты Az-Zurah. Ал 7-чи асманда, Каабанын тушунда, жана ал периштелердин кыбласы болот. Периштелердин кыбласы. Периштелер канаттуу. Периштелер Алла Таала нурдан жараткан. Аларда нафс деген элемент жок. Алла Тааланын буйругун эле күтөт, эмне буйрулса ошону аткарат. Кээ бир периштелер жараткандан бери рүкүдө, кыямат күнгө чейин рүкүдө. Кээ бирлери саждада, кыямат күнгө чейин саждада. Кээ бирлери кыямда, кээ бирлери башка ибадатта. Периштелер Алла субханаху ва таала бул гайыптагы көзгө көрүнбөгөн системаны периштелердин колуна тапшырып, ошолорго буйрук берип турат. Адам баласына дагы. Ошо денеге, муштумдай денеге жан салганда периште үйлөйт. Ырыскысына периштелер дайындалган. Амал дептерин жазганга периштелер дайындалган. Жанын чыгарганга келгенде периштелер дайындалган. Кабырга алып барганда, сурак калганда периштелер дайындалган. Охо! Бейишке алып барса дагы, дозокко айдаса дагы периштелер дайындалган. Периштелердин мырзасы Жабраил периште. Адам заттын мырзасы Мухаммадур Расулуллах. Адам заттын эң улуусу ким экен? Мухаммадур Расулуллах. Периштелердин улуусу ким экен? Жабраил алейхиссалам. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыжалат болуп отурат эле. Алла Таала бардын билүүчү. Жабраил периштени жөнөттү. Барып билчи,
Meni süykümdüğüm emne üçün gıcalat dedi. Al geldi Cebrail aleyhisselam Allah'ın salamını aytdı. Sizdi sorap atat emne üçün gıcalatsız. Cebrail periştege paygambarımız жооп berdi. Ümmetim tuğralı gıcalatmın dedi. Cebrail perişte Allah Teala'ga varıp atçotun berdi. Ümmetim tuğralı gıcalat bolotam dedi. Allah Teala aytı bari aytıp koy. Жақын арада seni ümmetin tuğralı söz razı kılavuz, seni jaman avalga taştabayız dedi. Ha. Aytıp koy. Sanurdika ve la nasu. Seni jaman avalga taştabayız, seni söz razı kılavuz dedi. Peygamberimiz özünün beyişi, özünün ahiretin üçün ele oylagan emes, ümmetinin beyişi, ümmetinin ahireti, ümmetin ahiret kanday oladı eken, uşul kan paygambarımızды baskan ele. Sebep adam balasının en meyrimdüsü, adam balasının en tazası Muhammed Resulullah. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam arqılı bizge hakikat geldi. Allah'ını tanıdık. Beyiş tozok var ekenini bildik. Esep kitap var ekenini bildik. Kur'an verildi. Namaz verdi. Emniden jaralganız, kantip jaralganız, emni üçün jaralganız. Peygamberimiz ap geldi bunun bardığın. Allah'ın hukukun, bardık insanların hukukun, Peygamberimiz alıp geldi. Hayvanların hukukunu alıp geldi. Ahirette esep kitap kanday oladı? Qaysı amalga kanday, sıylık kanday, jaza berilet. Bunun bardığın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tarafından alıp geldi. Gündörden birinde Cebrail perişte geldi. Periştelerden mırzası. Adam zatlı mırzasına gel otat Muhammed aleyhisselam'a. Ayt otat ya Muhammed iş ma şey fa inneke mayyitun. Kança kağlasan yaşa. Kağlaşınça yaşa. Biro bari sen ölesin dedi. Demek biz öyle turganday bolup jaşaylı da. Ölbey turganday emes. Kanday jaşaylı? Öyle turganday jaşaylı. Ölbey turganday jaşasan adaşasın. Öte köp günöөнү kılasın. Toba kılganга мүмкүнчүлүк берилбей калат. Ölüm kapısından gelet. Öte çoğun jogotuga uçuraysın. Çoğun jogotu baktısızlıkka, ziyanga alıp бүтөлбөйт. Ошон үчүн Allah Cebrail perişte gelip aytат. Айш маши. Kança kalasan yaşa. 100 yıl bolobу? 200. Kança kalasan yaşa. Fa inneke mayyitun. Söz sen ölesin. Wa'mal ma şey fa inneke mecziyun bi. İkincisi. Kanday kalasan amal kılıver. Bирок aganın akısı söz sana berilet. Kanday amal kılsanız kılınız. Kanday söz söyleseniz söyleniz. Anın akısı sizge söz berilet. Жақшылыққа жақшы, жаманға жаман, туғандар ушуну биз билейли. Биз мындай бир бейкапарда жашабайлы, жоопкерчиликте жашайлы. Менин ар бир жакшы сөзүм Алла Таала жооп берет. Буга акысын берет. Алла бир дагы жакшы иштерди бекер кылдыртпайт. Биздин күлгөнүбүз дагы, кайгырганыбыз дагы Алла үчүн болсо бекер эмес. Биздин ар бир кадамыбыз бекер эмес. Умрага келген ар бир сомубуз бекер эмес. Her bir kadamımız bekar emez. Bu öte Allah subhanahu wa ta'ala öz meyerimine, ayköldülüğüne bölüp durup bizge mümkünçülük berdi. Mınaki ıyık жерге bir safar kılıp algıladı. Bir tazalanıp algıladı. Bir tazalanıp algıladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim 50 jolu tavaf kılsa, kança jolu? 50 jolu tavaf kılsa, al günödön uşunday taptaza olup, bugün törölgön närisте dey. Bugün törölgön, ene bugün törölgön bala, bugün ımırkay törölgön karasanız, uşu bürögö jamanды kalagan jok. Aram sözdü ukkan jok. Aram sözdü süylөгөн jok. Aram oydu oylogon jok. Aram jaka baskan jok. Жүрөгүнө aram nerse gelelek. Bugün törölgön närisте günödөн bu kanday taptaza, kim 50 jolu tavaf kılsa, oşondoy taptaza bolot. Alımlar açıkan 50 jolu demek al bir ömürde 50 jolu tavaf kılsanız eseptele verir. Oşunçu Allah'dan dua kılar ya Allah 50 göçe bir yaktı jetkere görem. Elbette buna bir gelgenizde bolboyt.
да ажылыкка келесиз, Кудай кааласа, да умрага келесиз. Но биздин ниетибиз демек жөнөкөй эмес, кенен ниет болуш керек да. Ар бир амал. Жаман амал кылсаңыз да акысы берилет. Жакшы амал кылсаңыз да акысы берилет. Бирок Алланын мээрибин караңыз. Жакшы амал кылсаңыз 10дон 700гө, жаман амал кылсаңыз ошого 1/1. Жамандыкка келгенде Алла адилеттүүлүгү менен, жакшылыкка келгенде Алла айкөлдүүлүгү менен. Караңызчы кандай деген. Ар бир ошон үчүн Жабраил периште келип пайгамбарыбызга айтып атат: "Э'мал ма'ши фа иннака маджзиюн бихи." Кандай кааласаң амал кыла бер, бирок билип кой, унутпа, сөзсүз ошонун акысы сага берилет. Ва ахбиб ман ши фа иннака муфариqu. Кимди жакшы көрсөң жакшы көрө бер, бирок сөзсүз аны ажырашасың дейт. Же сен андан мурда кетесиң, же ал сенден мурда кетет. Кимди жакшы көрсөң жакшы көрө бер. Андан кийин Жабраил периште айтып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айтып атат: "Э'лам, ишенип кой, жакшы билип кой. Анна шарафал му'мин қиямуху биллейл." Момундун шарапаты акчада эмес. Момундун шарапаты акчада эмес, бийлик байлыкта эмес, чырайда күчтө эмес. Каякта келсе, түнкү ибадатта. Каякта дейт? Қиямуху биллейл, түнкү ибадатта. Пайгамбарыбыздын жашоосунда түндөсү 4 амал бизге мындай маалым болот. Пайгамбарыбыз намаз окуйт эле. Бирок намазы Аллаху акбар. Uzun qiyam, uzun rükû, uzun sajda. Peygamberimizin namazı şunday ele. Zikri var ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tahajjudda özgöçö zikir kılat ele. Özgöçö zikir kılat ele. Allah'ını uluqtagan zikirleri. Allah'ını istep, adamdağı bizde sizdağı uzun namaz okup, ikincisi zikirge gelgende bardık konsentrasyada koydu, özünü akıl esizdi top Allah'ını istep zikir kılaydı. Allah'ını istep zikir kılaydı. Üçüncüsü. Kur'an-ı Kerim'de açıp okuydu. Kur'an-ı Kerim okuydu. Kur'an-ı Kerim'de. Dördüncüsü ilap dua kılaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tünkü amallarında uşu törtü tağılar. Tahajjud 2 reketten 12 reket geçeyim. Andan keyin zikirler. Andan keyin maşallah Kur'an-ı Kerim'de okup anan keyin dua. Aytıtat Cebrail aleyhisselam. Anna şarafal mu'min qiyamuhu billeyl. Ve izzahu istignahu anin nas. Qarab turunuz, qanday çoğun sabak berdi bizge. Müslümandın izzatı. Müslümandın izzatı emniyet eken dese, adamlarga kacetsiz boluda. Adamlarga göz karandısız boluda. Baylarga, bilerge, kimbe kana olmasın, anın baylığına vapşe suqtanbağınız. Göz artpağınız, akçasını sanabağınız. Kança somduk giyimi var, kança somduk maşinesi var, kança somduk uyuyu var, kança somduk atı var, kança brilyantı var, kança giyimi, balesi olmuyor. Alarga isteyin, alarga, çok. Uşu da sizden izzatınız. Sizden izzatınız uşul yerde. Doğanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga mınake uşunda Cebrail perişte nasihatlarda ap geldi. Al arqılı bizge alp geldi. Al arqılı bizge alp geldi. Emi Baytullah'a geldik biz. Baytullah'ını kadırlaylı, yüreğinizde tazim, yüreğinizde muhabbat bolsun. Allah'ın üyüne. Allah subhanahu wa ta'ala'nın üyüne. Kança rahmat düşüp durat, kança bereket düşüp durat, kança hidayat düşüp durat, kança Allah'ın razı çık. Oşun için aytat, en çoğun günü tavaftағы günü deydi. Biröөнү түртүппү, намахрамды караппы? Жок. Ошон үчүн бул тавафтагы күнү арыштын түбүндө күнөө кылганга барабар. Таваф пайгамбарыбыз айткан бул намаз эле деген. Намазда сүйлөгөнгө уруксат эмес, бирок тавафта жакшы сүйлөгөнгө уруксат. Ошон үчүн тавафты кылганда дагы ар бир кадамга 70.000 сауап берилет, 70.000 күнөө кечирилет, 70.000 даража көтөрүлөт. Таваф жөнөкөй нерсе эмес. Ошол биз таваф кылып аткан бардык пайгамбарлар таваф кылган.
Сиз басып аткан тавафта бардык сахабалар ошол жерде таваф кылган. Сахабалардын бардыгы, табииндер, таба табиин, биздин имам башчы, мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахматуллахи алейх кимдеген аулиялар баскан бул жерге. Ошол жердин кадамында басып атасыз. Сиз сажда кылган жериңизде кимдегендер сажда кылган жерде. Ошон үчүн Байтуллага күн сайын аны 70 миң периште таваф кылып, намаз окуп турат периштелерчи. Башында айтып атканыбыз, "Вал бейтил маъмур" деп, асмандагы периштелердин ибадат кыла турган меркези, Каабасы Байтуллага 70 миң периште таваф кылат экен. Канча миң периште? 70 миң периште таваф кылат экен күн сайын. Бирок ошо бир таваф кылгандан кийин кезеги кыямат күнгө чейин келбейт экен. Кезеги биз кезектешип кайра келип атпайбызбы? Таваф кылып, бүгүн таваф кылдык, кече таваф кылдык, дагы умра менен кээде ажыга таваф кылып атабыз. Бирок периштелердин тавафы кезеги келбейт. Сиз ушудан билсеңиз болот, периштелер канча көп экенин. Бир таваф кылат, Алла субханаху ва таалаларды жараткандан бери кыямат күнгө чейин анын кезеги келбейт. Кыямат күнгө чейин кайрадан таваф кылууга алардын кезеги келбейт. Абдулла ибн Амр разияллаху анху риваят кылат. Мен пайгамбарыбыздын Каабага жөлөнүп, Караташ жана Макам Ибрахим бейиштин жакут таштарынан эгер Алла Таала ал экөөнүн нурун өчүрбөгөндө чыгыштан батышка чейин жаркыратмак деп айтып жатканын укканмын дейт. Ахмад, Термизи, Ибн Хиббан. Кече хадисте айттык эле. Караташ каяктан келди эле? Бейиштен түшкөн таш. Бу дүйнөнүн ташы эмес бул. Тоо сайпайлардын ташы эмес бул. Бейиштен келген таш, бейишке кайра кете турган таш. Ошон үчүн пайдаланып калгыла деген. Бул эки жолу чоң талкаланган. Азыркы кара таш 13 талкаланган. Канчага? 4 чоң, курмадай. Калгандары майда-майда, ар кандай көлөмдө. Кече сиздерге тарыхын баштап айтып бергенбиз. Бүгүн эми ушул жерде турган болсо, эгерде Алла субханаху ва таала бу жерде пайгамбарыбыз эмне деп атат? Караташ менен Макам Ибрахим бейиштин жакут таштарына. Болбосо бүткүл ааламды жаркыратмак буларчы. Бүткүл ааламды жаркыратмак. Караташ деп аталып калды адамдардын күнөөсүнүн себебине. Чындыгында мусулмандардын караташты өп, кол тийгизип, истилам кылуусунда касиеттүү сыр бар. Анткени алардын оозу пайгамбарыбыздын оозу тийген жерге тийип жатат. Буга кошумча ал жерге пайгамбарыбыздан мурдагы бардык пайгамбарлардын дагы ооздору тийген. Алардын колдору пайгамбарыбыздын жана бардык пайгамбарлардын колдору тийген жерге тийип жатат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо айтыңызчы, кайсы мусулман ушул касиеттүү текке кетирсин, а? Бирок адеби менен караташка азыр бардыгын айтып беребиз аны. Бирөөнү түртүп, же болбосо мисалга да башка нерсе менен ыза жеткирип, кыйын андай болбойт тургандар. Сыйлуу периштелердин караташты өбүү үчүн талашып түртүшүүлөрү караңыз. Хадисте келет. Бу караташты адамдар эле сыйлабайт, жиндер дагы сыйлайт. Жиндер эле эмес, периштелер дагы сыйлайт. Ошо караташка токтолгону. Мурда азыркында мрамор таш болуп калды. Мурда ошол жерде таваф кылганыбызда мына 60-жылдары эле мрамор таш жок болчу. Адамдар ошо кичине таштардын үстүнө жөнөкөй жерде таваф кылышы да. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча 14 кылым болуп кетти. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят, Жабраил периште пайгамбарыбыздын алдына келди. Башында үстү чаң баскан кызыл чүпүрөк байланган болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жабраил периштеден сурады: "Башыңызга байланган чүпүрөк кайдан чаң болду?" деп сурады эле. Жабраил периште: "Мен Байтулланы зиярат кылдым. Периштелер кара ташта талашып, түртүшүп турушуптур. Сиз көрүп турган чаң ошолордун канаттарынын күйүүсүнөн көтөрүлгөн чаң" деп жооп берди дейт. Периштелер маша Байтуллага. Ибн Умар разияллаху анху риваят, кара таштын алдында дуа кылуучулардын дуасына амин деп, дуаңар кабыл болсун деп турган периштелердин эсеби жок деген. Ошо кара таштын түбүнө келгендечи, ошол жерде ким ушул жерде дуа кылса, анын дуасына периштелер амин. Канча периште амин дейт? Эсеби жок дейт. Кээ бир риваяттарда келет, рукуну Йемениде 70 периште дейт. Канча дейт?
70 периште ошол жердеги дуаларга амин деп турат. Амин, амин деп турат. Кара ташка көз жаштар төгүлөт дейт. Ибн Умар разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кара ташка жүздөнүп, эки эриндерин ага коюп, узакка ыйлап турду. Кийин кайрылып артын караса, артында Умар ибн Хаттаб ыйлап турган экен. Пайгамбарыбыз ага: "Эй Умар, мына ушул жер көз жаштар төгүлө турган жер" деп айтты да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бу кара ташты башкача сыйлайт эле. Келип өбөт эле, сажда кылат эле. Эгерде ошол мүмкүнчүлүк болсо да азыркында эми. Жабир ибн Абдулла риваят кылат. Биз Меккеге Шашкеде күн көтөрүлгөн учурда кирип бардык. Пайгамбарыбыз мечиттин эшигине барып, төбөсүн чөктүрүп, кийин мечитке кирди. Алгач кара ташка истилам кылып, эки көзүнөн жаш агызып ыйлады дейт. Кара таш Аллахтын каалоосу менен көз жаш төгүлө турган, кайгылар кете турган, дуалар кабыл боло турган, кемчилдиктер жоюла турган жай дейт. Кара таш жөнөкөй жай эмес туган. Көз жаш төгө турган жай аяр. Адамдын жүрөгүнөн кайгы кете турган. Кандай гана кайгыга баткан адам болбосун, кара ташка келип ушул чын жүрөктөн ошол истилам кылсын, кайгысы автоматически кетет. Дуалар кабыл болот деп атат. Дуалар кабыл болот дейт. Кемчиликтер жоюлат дейт. Жабир ибн Самура разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен Меккедеги ташты өтө жакшы билем. Ал мага пайгамбарчылык келерден мурда салам берет эле. Албетте мен аны азыр дагы тааныйм" деп айткан. Муслим шарифте. Казы Ияз рахматуллаху алейх Сахи Муслимдин шархында ошол кара таш, ошол таш кара таш болчу деген экен да. Бу кара таш пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга пайгамбарчылык келгенге чейин дагы пайгамбарыбызга салам берет эле дейт. Кара таш боюнча шариаттын өкүмдөрүн угуп алайлы. Кара ташты өбүү сүннөт, мустахаб. Умар ибн Хаттаб риваят кылат. Ал кара ташка келип, аны өп мындай деди: "Албетте, мен жакшы билем, эй кара таш, сен пайда да, зыян да бербейсиң. Мен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сени өпкөнүң, көрбөгөнүмдө сени өппөйт элем" dedi. Пайгамбарыбыздын сүннөтү экен да бул. Пайгамбарыбыз сыйлаганы ушул өзү урмат сыйга лайыктуу, татыктуу экенине жетиштүү да өзүчү. Пайгамбарыбыз кайсы нерсеге сый көрсөтсө, ал жөнөкөй нерсе эмес. Сувайт ибн Гафала риваят кылат. Мен Умар ибн Хаттабтын кара ташты өп кучактаганын көрдүм. Жана ал: "Эй кара таш, мен Аллахтын элчисин сени кучактап өп, урматтап жатканын көргөм" деп айтты Бухари. Мурункусы да Бухари болчу. Тавафты баштаган учурда кара ташты өп, же узактан колун көтөрүп учурашып истилам кылуу сүннөт мустахаб. Эми адам көп да азыр эми анда миңдеген адамдар, миллион деген адамдар баарыбыз эле кара ташка барып тие албайбыз да. Ошон үчүн узактан эмне кылып атабыз? Айтып атабыз го: "Бисмиллахи Аллаху акбар. Ва лиллахил хамд. Ла илаха иллаллах." Алла тааланы азыр зикирлер айтып беребиз. Колуңузду өп коюп, ошо кара ташка ушу салам бергениңиз, кара ташка колун тийди деген элесиңиз, колуңузду ошону өп койгонуңуз кеткен ана. Атак пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде кара ташка колуңуз тийгизсе, өбөт дагы эле, бетине сылайт дагы болчу. Умар ибн Хаттаб, буну так. Хазрет Мужахид рахматуллаху алейхи айтат: "Ар бир нерсенин өзгөчө белгиси болот. Тавафтын өзгөчө белгиси кара ташты истилам кылуу. Ар бир нерсенин белгиси. Каабадагы ошол башталганды, мисалы, каерден келе анын белгиси? Истилам. Мына да менен башталат. Бисмилла Аллаху акбар менен башталат. Кара ташка сажда кылуу сүннөт, мустахаб. Джафар ибн Абдулла риваят кылат. Мен Мухаммад ибн Аббадтын кара ташты өп жана ага сажда кылганын көрдүм. Кийин ал айтты: "Мен сенин таекең Ибн Аббастын аны өп сажда кылганын көрдүм." Ибн Аббас айтты: "Мен Умар ибн Хаттабты аны өп сажда кылганын көрдүм." Ал: "Мен Мухаммад пайгамбарыбыздын ушундай кылганын көргөм, ошондуктан ушундай кылдым" деди. Кара ташты өпкөндөн кийин 3 жолу сажда кылуу мустахаб. Сафа менен Марва ортосуна саи кылуудан мурда кара ташты истилам кылуу сүннөт жана мустахаб. Угуп алыңыздар. Дагы умра кыласыздар жана башка неме кылганда 7 жол кылдык, а? Намаз окудук. Андан кийин мультазамга бардык. Кийин Замзамга келдик. Анан Сафа Марва чыгып атканыбызда, ошол чыгып атканда дагы бир истилам кылабыз. Ушу сүннөт.
Кара ташка мынау истилам учурашуу бар го өп колу. Ал сөзсүз эле таваф кылган учурда эмес, кирген учурда да, чыккан учурда да. Түшүндүңүзбү? Азыр иншалла риваяттарды айтып беребиз. Ал жөнүндө сөзсүз бул чектелбейт неме менен. Намаз менен, же болбосо таваф менен, же умра менен ал чектелбейт. Качан келгенде машалла истилам менен. Бул саламдашуу. Кара ташты тавафсыз эле истилам кылуу мустахаб. Тавафсыз эле истилам кылуу мустахаб. Кара ташты кармоо жана аны өбүү ибадат. Аллахка жакындык истилам кылуу үчүн таваф кылуу, намаз окуу шарт кылынгандай, истилам бардык ибадаттарда кылынуучу дуа сыяктуу. Ибн Умар таваф кылсын же кылбасын, истилам кылмайынча Масжидил Харамдан чыкпайт эле деп риваят кылынат. Ибн Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын менмин деген сахабасы. Умар разияллаху баласы. Сүннөттү аткарууда алдына башка анча мынчасын өткөрбөй койгон киши. Өтө сүннөткө бекем. Ошого айтып атат. Не дейт бул? Таваф кылсын же кылбасын, истилам кылмайынча Масжидил Харамдан чыкпайт эле дейт. Эгерде сиз барып калсаңыз, таваф кылбасаңыздар, жөнүндө 5 вакыт намазга барып калсаңыз, чыгаарда истилам кылып коюп чыгыңыз дейт да. Түшүндүңүзбү? Ал эми Ибн Умарда азыр айтты. Хаммад Ибрахим Нахийден риваят кылат. Ибрахим Нахий ага, сен ар качан Масжидил Харамга кирсең, таваф кылсаң да, кылбасаң да, мечиттен чыгаарда кара ташты истилам кылгын, же ага жүздөнүп такбир айтып, Аллага дуа кылгын деген. Аллаху акбар деп кой, хотя бы. Болбоду дегенде колун көтөрүп өппөсөң да, Аллаху акбар деп. Иштегенде Каабаны көргөндөчү, биринчи такбир айтыш керек. Не иш керек эди? Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллахумма зид хадал байт ташрифан ва та'диман ва такриман ва махаббатан. Я Аллах, ушул үйүңдөчү шарапаттуулугун, урмат сыйын, сүрүн, жакшылыгын көбөйткүн деп дуа. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. Kim acılık kılsa, umra kılsa, uşul Baytullah'ını sıylasa Kabe'ni, anın da urmatın göbeyt, anın da sıyın göbeyt, anın da jakşılığın göbeyt. Bunu da dua. Andan ki nanan Allahumma inni a'udhu bika minel kufri vel fakri ve dıyqis sadri ve adabil kabri. Ya Allah, meni kapırlıktan sakta, jakırlıktan sakta, жүрөгү сыгылгандан сакта, кабырдын азабынан сакта. Каабаны качан көрсөңүз дуа кылыңыз. Каабаны көрсөңүз эмне кылсаңыз? Дуа кылыңыз. Мейли бул арабчасын жаттап алсак өтө жакшы. Болбоду дегенде биз кыргызчасын деле ушул мазмунда Каабага кирерде ушинтип айтып кирип коелу. Кара ташты иймекей таяк менен же колу менен же узактан ага ишарат кылуу менен, истилам кылуу менен жана аларды өбүү дейт. Мындай болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийде төө менен да таваф кылган. Түшүндүңбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү келип туруп, эгерде жакын болуп калса, ошо кол тийгизет эле, өбөт эле. Өпкөнгө мүмкүнчүлүк болсо кол тийгизген. Адын шариятыбызда жолугандай экен, эгерде кол тийгизгенге мүмкүнчүлүк болсо таяк менен. Таякка да мүмкүнчүлүк жок, таза каякта ар бирде бирден таяк көтөрүп алабы. Анда узакта мынада. Түшүндүңбү? Көтөргөндө дагы алаканды ушул Хажар Асвад жакка көтөрөсүз, алакандын сыртын өзүңүз жакка аласыз. Мынандай кыласыз анан. Кичине аз мындай кылып туруп, анан кийин колуңузду өбөсөк. Түшүндүңбү жолу? Ушуну айтып коет истилам. Не деп коет экен? Истилам. Пайгамбарыбыз коштошуу ажылыгында төөнүн үстүнө олтуруп таваф кылып, кара ташты иймекей таягы менен истилам кылды дейт Бухари. Төөнүн үстүндө неме кылып турду. Абу Туфайл риваят кылат. Мен пайгамбарыбыздын Байтулла Каабаны таваф кылып, иймекей таягы менен кара ташты истилам кылып, таягын өпкөнүн көрдүм дейт. Истилам таяк менен, кийин таягын өпкөнүн көрдүм дейт. Муслим. Ибн Аббастан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төөнүн үстүнө отуруп таваф кылды. Кара таштын жанына ар бир келген сайын ишарат кылып жатты дейт Бухари. Ар бир тегеренгенде төөнүн үстүндө ушуну ишарат кылып турган. Нафи айтат, мен Ибн Умардан кара ташты колу менен истилам кылып, андан соң колун өпкөнүн көрдүм. Жана ал мен пайгамбарыбыздын ушундай кылганын көргөндөн бери аны таштаган жокмун деп айтты. Муслим. Ато рахматуллахи алейхи айтат, мен Абдулла ибн Умардын
Абу Хурайранын, Абу Саид Худрийдин жана Жабир ибн Абдулланын караташты истилам кылышып, колдорун өбүшкөндөрүн көргөм дейт мынакей. Демек, иншалла, бул өзүнчө бардыгы сүннөт экен туугандар. Албетте, караташты колу менен ишарат кылып истилам кылгандан кийин колду өбүү сүннөт, караташты үн чыгарбай өбүү мустахаб. Мындай үн чыгарбай өбүш керек экен да. Караташты колу менен истилам кылгандан кийин жүзүн сүртүү мустахаб. Жабир ибн Абдулла риваят кылат. Биз Меккеге шашкеде күн көтөрүлгөн учурда кирип бардык. Пайгамбарыбыз мечиттин эшигине барып, төбөсүн чөктүрүп, кийин мечитке кирди. Алгач караташка истилам кылып, эки көзүнөн жаш агызып ыйлады. Андан соң 3 жолу палван жүрүш менен тегеренип, 4 жолу демейдегидей жөнөкөй эле басып таваф кылып бүтүп, караташты өп, ага 2 колун коюп, андан соң жүзүн сүрттү дейт. Демек, мына жүзүн сүртүү туугандар бул дагы бар нерсе. Эми караташка аялдардын истилам кылуусу, аялдар угуп алгыла. Имам Навави рахматулла алей караташты кармоо, аны өбүү аялдарга мустахаб эмес. Эгерде таваф кылган жер бош болуп калса, анда башка кеп. Анткени аларга зыян болгонунун себебинен жана алар аркылуу эркектерге да зыян болгонунун себебинен деп айткан. Ошондуктан момундардын энеси, бактылуу пакиза аялдардын өрнөгү Айша энебиз тыгылыш учурда караташка колун тийгизмекчи болгон аялдарды тыят эле. Айша энебизден риваят кылат. Ал эркектерге аралашпай өзүнчө таваф кылчу. Бир аял, о момундардын энеси, жүрүңүз караташка колубузду тийгизели дегенде, Айша энебиз жок, болбойт деп жооп берген. Бир аял караташка колун тийгизмекчи болгондо, ата рахматулла алейхи ага кыйкырып урушуп, колуңду жап, аялдарга истилам жок деп айтты. Караташка кол тийгизүү болбойт деген. Караташка кол тийгизүү жана аны өбүү сүннөт болуп эсептелет. Эгерде башка бирөөлөрдү түртүп, аларга ыза жеткирбесе. Угуп туруңуз. Сүннөт качан? Башкаларды түртүп, ыза жеткирбесеңиз. Умар ибн Хаттаб риваят кылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага: "Эй Умар, албетте сен күчтүү кишисиң. Караташка түртүшүп, алсызга зыян берип койбо. Эгерде караташ бош болсо, анда колуңду тийгизип истилам кыл. Болбосо, ага жүздөнүп, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деген бүттү." Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөт. Азыр караташка кээ-бир аялдар да ошол жака барып алган. Андай болбойт. Анда эч жака эме кылып анда. Эркектерге да мындай деп атат ана. Хишам ибн Урва, Азирет Умар ибн Хаттаб, эгерде караташ бош болуп калса, анда ага колдорун тийгизип истилам кылат эле. Ал эми тыгылыш болгон учурда Аллаху акбар деп такбир айтып өтүп кетчү дейт. Мына Hazreti Umar разияллаху анху. Ошол деле ошо өпкөндөй орундай да. Мейли башка тыгылыш болсо өтүп кетет эле. Ибн Аббас да разияллаху анхумадан адамдар көп болгон учурда түртүшүп караташты истилам кылганды жакшы көрбөйт эле. Жана эч ким бирөөлөргө ыза жеткирбесин, жана алардан ыза да көрбөсүн дейт эле. Ата рахматулла алейхи айтат, караташта адамдардын түртүшүп жатканын жек көрчү, жана андан өтө көп тыйчу, жана мусулмандарга ыза жеткиргенден да сактангыла деп айтып турчу. Ата рахматулла алейхи айтат, такбир айтып мусулмандарга ыза жеткирбешим мага караташка кол тийгизип истилам кылуумдан жакшыраак дейт эле. Бул эмне деп атат? Менмин деген таби. Жөн эле ошентип мусулмандарга ыза жеткенден көрөк узактан эле бисмилла Аллаху акбар деп койгон ушу жакшыраак деп атат. Демек караташка кол тийгизүү үчүн түртүшүп башкаларга зыян жеткирүүнүн сообуна караганда күнөөсү көбүрөөк. Дагы бир айтайын. Караташка кол тийгизүү үчүн түртүшүп башкаларга зыян жеткирүүнүн сообуна караганда күнөөсү көбүрөөк. Эми эмне деп айтабыз? Зикирлерди мен жалпысынан айтып кете берейин. Караташка ошо кол көтөрүп истилам кылганыбызда Аллаху акбар биринчи риваятта. Мындай деп койсок да болот. Алхамдулилlah. Бисмиллахи Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллахумма иманан бика ва тасдиқан би китабика ва суннати набийика саллаллаху алейхи ва саллям деген. Кээ-бирлер Роббана атинан окуган. Кээ-бир риваятта да бисмилла Аллаху акбар өзү эле айтылган.
Кээ бир жерде ла илаха иллаллах валлаху акбар. Аллахумма тасдиқан би китабик ва суннати набик. А бизде көбүнчө мындай кылабыз. Угуп туруңуз. Биринчи ошол тавафты баштаганыңызда, умранын тавафы болсун, же болбосо жөн эле нафил таваф болсун, же болбосо бир ажылыктын тавафы болсун, ошо кара ташты жашын белги бар, ошого жетпестен туруп ниет кыласыз. Жакыныраак келгенде. Я Алла, тавафты ниет кылдым, жеңил кылгын, кабыл кылгын. Болду. Намазда кулак каккандай кулак кагасыз. Биз намазда кандай кулак кагабыз? Мындай кагас го? Кодум ушундай. Аллаху акбар деп баштаган. Андан истилам кыласыз. Түшүндүңүзбү? Колуңузду өбөсөнөн. Бисмиллах Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Улатырды. Эми биз баштадыңыз. Аллахумма иманан бика ва тасдиқан би китабика ва вафаан би ахдика ва иттибаан ли суннати набийика Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. То есть, я Аллах, мен бұл жақтан иманан бика, саңа иман келтіріп баштап атам мен. Сен китебиңди тасдыктап, уадамды толық атқарып, пайғамбары Muhammed алейхиссалам сүннетіне ээрчип мен баштап атам тавафты. Деп андан кейін зикир менен баштап кетесіз. Тавафта ең көп зикир кылыш керек. Тавафта не кылыш керек екені? Зикир, дуа, зикир, дуа. Албетте, анча-мунча Құран оқысаңыз да болады. Анча-мунча зарыл сөздер болып қалса, сөздерге жооп беріп сүйлөсө дагы болот. Ла илаха иллаллах. Демек, туғандар, мусулман баласы өзүнүн динин үйрөнүүгө өзү күйүш керек. Себеп динибизге жараша, канча динде жашасак, ошого жараша Алла мамиле кылат. Кабырда дагы, ахиретте дагы. Дүйнөдө дагы ошол эле. Ошон үчүн эң биринчи ишенимдерибизди оңдошубуз керек. Ошо оңолгон ишенимди бузбашыбыз керек. Ошол оңолгон ишенимде бекем турушубуз керек. Кандай ишеним? Ааламдын кожоюну Алла ал жалгыз, бардык кажеттерди бүтүрүүчү, бардык сөздөрдү угуучу, бардык амалдарды көрүп туруучу, сыйынганга ылайыктуу өзү гана, жалгыз, шериги жок, окшошу жок, өмүрдү өзү чечет, өлүмдү өзү чечет, бейишке ким кирет, дозокко ким кирет, ал өзү чечет. Жараткан Алла Таала тобаларды кабыл кылуучу, күнөөлөрдү кечирүүчү, ырыскыны берүүчү, адам баласын көрүп турат, көзөмөлдөп турат, угуп турат, билип турат. Бу ишеним жүрөгүбүздө бекем болсун. Сизге, бизге эч ким Алла жакындагында жакын эмес. Биз өзүбүздөн дагы Алла Таалам бизге жакын. Күрө тамырдан дагы Алла Таалам жакын дейт. Демек, жараткан Алла Субхана ва Таала күн сайын айтыңыз, сиздин ар бир муун мүчөңүздү Алла жараткан, ар бир муун мүчөңүздү Алла берген, Алланыкы, Алла берген, сизге берилген. Siz algansız, siz alуучусуз, Алла берүүчү. Сиз Аллага таандыкпыз. Иман, этикад, таухид жүрөгүбүздө бекемдейли туган. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 23 жыл Алланын улуктугун айтты. 23 жыл ушуну жайылтты, ушуну түшүндүрдү. Алла кандай тарбиялоочу, кандай Алла Субхана ва Таала берүүчү, кандай дуаларды угуучу, кандай кабыл кылуучу. Жараткан Алла Субхана ва Тааланын затын, сыпатын ушунчалык Кур'ан-ы Каримдин максаты өзү таухид. Ошон үчүн жүрөгүбүзгө ушунча бекем орносун, мени жараткан Алла, мага өмүр берүүчү, менин өлүмүмдү чечүүчү Алла. Перзент берүүчү дагы, шыпа берүүчү дагы, кажетти бүтүрүүчү дагы ким экен? Алла Субхана ва Таала. Инна солати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи роббил аламин. Ибрахим пайгамбар айтып атат. Ибрахим пайгамбар ушул жерге келип, мына Байтулланы салган. Албетте менин намазым, менин курбанчылыгым, менин жашоом, менин өлүмүм бүткүл ааламдын робу, жаратуучусу Аллага таандык дейт. Кимге таандык экени? Аллага таандык. Ошондуктан Аллага ширк келтирбейли, Аллага теңдебейли, бир дагы махлукту, жаралганды жаратуучуга теңдебейли. Алланын теңи жок, теңдеши жок. Лам якун лаху куфуан ахад. Аллаху самат, ал эч кимге муктаж эмес. Бардык Алла Таалага муктаж. Мына ушу ишенимде бекем болойлу. Ушу ишенимди балдарыбызга, тааныгандарыбызга үйрөтөйлү. Бул иман бул. Бул некен?
Бұл иман туғандар. Иманды altı nersege iman keltiriyor. Unutmayla. Unutmayla. Altı nersege iman keltiriyor. Ertege balаңызға қиямат күні ұшқа сіз жооп бересіз, үй бүле бала чақаңызға да. Birinci, Allah'a iman keltiriyor. İkinci, periştelerine iman keltiriyor. Üçüncü, kitaplarına iman keltiriyor. Dördüncü, paygambarlarına iman keltiriyor. Beşinci, taqdırga iman keltiriyor, жақсылық жамандық. Allah'dan dep. Altıncısı, kıyamat gününe iman keltiriyor. Uşunu kısqa mı azmal çözüp beredi. Uşul iman. İman bu tafsil dep koyat. Genen aytkanımızda. Allah Teala'ga iman keltiriyor. Al bar. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Azırkı aytkanda jaratuvçu. Ala lehul halqı vel amr. Qavardar. Allah'a gana taandıq jaratu. Allah'a. Ayda Allah gana jaratkan. Gündü Allah gana jaratkan. Ağa gana taandıq. Siz biz jaratkan. Başka biri jaratkan emes. Asmandı, tündü, gündüzdü. Жерді, то, су, океан, бейш, дозок, азап, періште, жин. Бардығыны жаратушы Аллахы халиқу kulli şey. Her bir nese жаратушы Allah. Buyruq özünükü жарат, ibadatka layıqtı özü. Anın şerigi çok azır aytdı. Periştelerine iman keltiriyor. Jaratkan Allah Teala'nın perişteleri menen biz çoğu yaşayız. En negizi mına iki periştege. Bizim canımızda жүрген iki perişte. Bizde ne hiç kaçan ajırabay. Bizde ne hiç kaçan ajırabay. Saktooçu perişteler dağı var. Alar dağı ajırabay. Bizim canımızda daima perişteler жүрет. Adamdan akıllı, ruh, can dünyası gözüne görünmegöndeyle perişteler de gözüne görünbeydi. Bunu canımızda ele de. Çünkü şu iki perişte amaldardı жазуучу perişteler. Kiramin katibin ya'lamuna ma taf'alun. Qayerge gana barbaylı uşular jaza berет. Oşun üçün qayerde bolsanız siz жалгыз emessiz. Bölmöge girseniz daha жалгыз emessiz. Makulu? Qayerde bolsanız uşular var. Periştelerge iman keltiremiz. Ertegi adamdın canını çıkarıp atkanda kim geletken? Perişteler gelip çıkar. Perişteler alып çıkar. Can çıkan iki türlü болады. Gede çanaç бар го. Bizde gımızda. Gımız jasagan gımız çanaç бар го. Oşonu gımız kuyganda oğuzun kандай жеңил çıkabı, kıyналып çıkabı. Şır çıkat go. Жақшы adamda ruhu uşunda şır çıkat. Жаман адамдын, ruhaniyatı bulgangan adamdın, ıplas adamdın, anın canı kандай çıkat bilesiz mi? Allah, Kuday saktасın. Anı баягы жүндү suğa salıp durup, çılap durup, mына шашлыктын мындай балыктын кабыргаларындай болгон мындай жегечи, тескерисинен темирге салып туруп, нар жагынан эмес, беркинден тарткандай. Же болбосо кээ бир алымдар мындай деп айтат эле, тирүү эчкинин терисин сыйрыгандай. Bizim gözümüzge bardığın adamlar birden can berip atkандай görünüp atat, андай emez. Kээ bir adamlar kumurskаны çakkanday can berilet. Şehitlerin canı kumurskаны çakat go. O burada çöpke çıkıp жүрсөңүздөр келет. Uf deyip çıksan, yolkete karasan kumurska çakıp goğunda. Kiçine çiz deyit go. Esте barбы? Em жаштар билбей калды го деймин. Ошончолук эле болот экен. Can çıkkanda. Can çıkkanda ошончолук. Kээ бирлер тирүү эчкинин terisini sıyırıp kör çıkanda eкен. Bu kандай деген жаман azam. Kitaplarga akır kitap Kur'an-ı Kerim. Biz bekem niyet kılaylı şu umraga gelgender. Kur'an okuvagan günümüz bolbosu. Suran için. Suran için. Iyik jerde. Allah'ın atı menen suranı otan. Kuda kalasa inşallah barыбыз niyet kılaylı. İnşallah budan keyin sözsüz men жарым saat, 1 saat Kur'an okuğanga, үйрөнгөнгө вакыт берин деп. Беребизби иншалла? Ниет барбы? Энелерибиz дагы, эркектерибиz дагы, аталарыбыз дагы эч неме кылбаңыз. Siz 80 жашка чыксаңыз дагы үмүттү үзбөңүз. Бүгүн бир эле тамга үйрөнүңүз. Сизди эч ким кыйнаган жок. Алиф деген тамга, эртеген ба деген тамга, ушинтип бир айдын ичинде тамганы билип аласыз. Эркте бардыгы эмнекен? Көз коркок, кол батыр. Көз корко берет. Ушун качан үйрөнөм? Мен уже миеме кирбей калган деп, бардыгы шайтандын сөздөрү. Siz hareket kılыңыз, bolbosa Allah Teala'm görüp durat. Allah Subhanahu wa Taala karаңыз, bilesizби kандай sowap berет? Kim Kur'an'da kıynalı okusa, aga 2 есе көп sowap berilet. Kıynalbay okuganга karaganda. Sebep kıynalganda özünçe sowap berilet turбайбы? Okuganda özünçe sowap berilet. Şoň үчүн Kur'an'ды tuura oku, har bir musulmandын moynunda turganda farz bu.
Андан кийин иншалла маанисине көңүл бурабыз. Андан кийин амалына, Кудай кааласа башкага жеткирүүгө, анан көрөбүз бу Куран менен жашоо кандай экен көрөбүз. Курандай шапаат, эч кандай Курандай сизге эч ким күйарман болбойт. Курандай шапаат ортомчу бир дагы периште, бир дагы пайгамбар боло албайт. Алланын сөзү бул. Үчүнчүсү, бардык пайгамбарларга иман келтиребиз. Акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Акыркы пайгамбар ким? Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүйүп жашайлы. Сүннөтүн аткарып жашайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тарыхы менен таанышып жашайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга окшошуп жашайлы. Биз ар бирибизде тамак жегенибизде пайгамбарыбызга окшошуңуз. Кийим кийгенде, жуунганда, үйгө киргенде, чыкканда, мүнөздө, мамиледе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды карап түздөнүңүз. Мен окшошотамбы же жокпу деп. Бир күндө канча жолу окшошосуз? Даратта, намазда, ар бирде, соодада, базарга барганда, киргенде, курсанчылыкта, кайгыда, качан болсун деле. Пайгамбарыбыз адам баласына жол башчы, үлгү, жашоонун үлгүсү. Жашоонун үлгүсү. Эң туура жол алып келген жашоонун, эң таза жолун алып келген жашоонун, эң берекелүү алып келген жашоонун жолун алып келген пайгамбарыбыз. Эң берекелүү, эң таза, эң нурлуу, эң бактылуу, эң бейпилдүү. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз ушундай жашоо алып келген. Пайгамбарыбыздын жашоосуна түшөйлү, үйрөнөйлү, аркасынан ээрчийлү, өзүбүздү окшотойлу, карап түздөнөйлү. Пайгамбарыбыз айтты: "Ай, силердин жүрөгүңөрдө каалооңор менин алып келген динимди аркасынан ээрчимейинче мусулман болбойсуңар. Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху таб'ан лима жи'ту бихи." Мен алып келген, пайгамбарыбыз алып келген, Алла Тааланын тарабынан алып келген. Биздин жүрөгүбүздөгү даже каалоо пайгамбарыбыздын каалоосу болсун да. Андай эмес да биз сүйлөгөнүбүз пайгамбарга окшосун. Жүргөнүбүз, бурулганыбыз, күлгөнүбүз, кайгырганыбыз, отурганыбыз бардыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук дин алып келген. Байларга дагы, кембагалдарга да, эркектерге да, аялдарга да, оорулардын да динин алып келген. Бардыгына пайгамбарыбыз райымдуу дин алып келген. Ошон үчүн ушул жерге келдикпи? Пайгамбарыбыздын туулган жерине келдикпи? Чогойгон жерине келдикпи? Пайгамбарда Куран түшкөн жерге келдикпи? Пайгамбарды зыярат кылып келдикпи? Эми ушундай бир Аллага убада берели: "Я Алла, мен пайгамбарды сүйүп жашаймын, сүннөтүн аткарып жашаймын" депчи. Ички дүйнөмдү пайгамбардын ички дүйнөсүнө окшотомун, сырткы дүйнөмдү пайгамбардын сырткы дүйнөсүнө окшотомун, колумдан келген аракетимди кылам. Аракет кылабызбы иншалла? Төртүнчүсү, бешинчиси туугандар, тагдырга ыйман келтирүү. Мына биз отурабыз азыр, бул бардыгы Кокустан эмес да. Меккеде токтолуп калды, кыргыздарыбыз го, Кыргызстандан келген. Башка улуттар деле болсо керек арабызда. Бирок мыналчы случайно эмес. Бул тагдырда бар экен. Бүгүн ушу жүздөшөбүз, отурушабыз, көрүшөбүз деген тагдырда бар экен. Болгондо дагы тагды билесизби? Жер, асман жаралардан 50.000 жыл мурда бар экен. Канча? 50.000 жыл. Аллаху акбар. Кайсы арвах, жунуду мужаннада деп коет. Рухтарыбыз бар го? Рухтарыбыз. Кайсы рухтар рух аламда жолуккан болсо, бу дүйнөдө сөзсүз жолугат. Кайсы рухтар рух аламда жолукпаса, эгиз төрөсө да бу дүйнөдө жолукпайт. Мен сөзүм түшүнүктүүбү? Рух аламы деген бар. Кандай алым бар экен? Алымдар өтө көп чечмелеп берет. Кыска айтканда мен силерге мындай оңойраак түшүндүрүп берейин. 5 алам бар. 2 аламдан өтүп, 3-чү аламындабыз, алдыбызда 2 алам бар. Биринчи рух аламы. Адамдын рух. Адам 2 нерседен турат. Дене жана рух. Рух чыгып кеттиби, бул дене эч кимге кереги жок. Алып барып эле көмүп таштайт. Макулбу? Дене бир эч кандай бир баасы жок өзү. Рух бар, анан баалуу. Рух бар, анан кадырлуу. Рух болбосо кадыры жок. Кээде мисал айтып калам мындай деп. Азыр бир топуракты чачып берейинчи. Же мага чачсаңыз мен деле капа болом. Топурак эмес, чаңытып шыпырып койсо энелер кыйкырат го. Шыпырганды билбейт. Үйдө чаңытып шыпырса энелер кыйкырат. Конок келди деп, топурак чачсачы. Эмне үчүн? Карап туруңуз. Субханалла. Денебизде жан бар, ошон үчүн бул урматсыздык деп эсептейбиз. Эгерде жандан чыккандан кийин, денеден жан чыккандан кийин
топырақ таштаған урматтуулук болот да. Түшүнөсүзбү? Ким сизге топырақ таштаган келсечи, ошого рахмат айтың. Келбей койсо эмне кыласың? Аллаху акбар. Кийин келип топырақ таштаса, ошого эмне деш керек? Рахмат айтасың, мага келип топырақ таштады дейсиң. Топыракка келбей койсо эмне кыласың? Азыр карап тур, субханалла. Ал убакта азыр топырақ таштаган күнөө болсо, жан чыгып кеткенден кийин топырақ таштаган сооп болот. Канча? Бир кыйрат. Ухудтоосун көрдүңөрбү? Ошончо сооп берет. Бир уч топырақ таштасаң. Пайгамбарыбыз айткан, саллаллаху алейхи ва саллям, ким жаназа намазга катышса, бир кыйрат сооп берилет. Ухудтоосундай. Мына азыр биз ар бир жаназага катышып атабыз го? Ана, Аллаху акбар. Ар бирине кыйрат сооп алып атабыз. Эми көмгөнгө чейин барса, 2 кыйрат, 2 ухудтоосундай сооп берилет. Топырақ таштаганга. Ошо туугандар, биздин кадыр баркыбыз жан бар, ошон үчүн. Жан чыккандан кийинчи король да король эмес да. Бай да бай эмес. Бардыгын генерал деп, депутат, бадыша жок. Бир эле аты. Аты эмне? Өлүк. Аты эмне экен? Өлүк. Сиздин атыңызды да катабайт. Өлүккө жаназага тургула дейт. Мына жердечи бир устаз айтат, Кабада элек дейт. Мына жерде таап кылып атабыз. Кабар келип калды. Саудиянын мурунку бадышасы өлдү депчи. Эми жаназа булар гайбана жаназа окушат да. Биздин Ханафи мазхабта болбойт. Бирок гайыпта туруп, мисалы, Эр-Риядта жаназа болуп атса, ушул жерден окушат да. Түшүнөсүзбү? Анан кийин эми угуп турдум дейт, ал чоң алым айтат да. Угуп турдум. Эмне деп жарыя кылат экен? Кимдин жаназасы деп айтат экен дейт. Болбосо ал президент эмес, ал король. Түшүнөсүзбү? Бул король деген ол башка нерсе ал. Анан жарыя бир маалда айтты дейт. Намазга тургула, өлүккө намаз окуганга тургула, король деп да айткан жок деген. Аты да айтылган жок дейт. Болду, биз акыйкатыбыз ошо эле турган. Кыскасы мен айтып аттым эле, адам 2 нерседен турат. Кайсы экен? Дене, рух. Рух аламы өзүнчө. Макулбу? Экинчи алам эненин ичиндеги алам. Эненин ичи алам бар го, бул татаал алам. Охо, ушундай алам кайсы мүчө эненин ичинде курулса, алхамдулилля. Курулбай калса, бул дүйнөгө чыкканда, бул аламча чыкканда, аны эч ким кура албайт, жасай албайт аны. Эненин ичинде эгерде бир көз берилбесе, бул дүйнөгө келгенден кийин китайский көздөрдү чекеден таксаң да болбойт. Эч ким буга көз бере албайт. 8 миллиард адам биригип буга көз бере албайт. Туган угуп алыңыз. Эненин ичинде эгерде бир кулагы жок чыгып калса, бу дүйнөгө келгенде 8 миллиард киши буга кулак бере албайт. Эненин ичи, Аллаху акбар, адамдын мүчөсү толуктана турган алам, өтө татаал алам. Дене курула турган алам. Рух тиякта. Эненин ичинде эмне болот экен? Дене курулат. Кандай көз керек, кандай каш керек, кандай мээ керек, кандай өпкө керек, кандай боор керек, кандай бөйрөк керек, кандай чач керек, бардыгы 4 ай. Андан кийин 4 ай 121 күнү тияктан рух аламындан рух келет дагы буга үйлөйт периште. Ана ошо экөө биригет анан. Дене менен рух 121 күнү биригет. Дагы калган айын толуктайт дагы эненин ичинде. 9 айбы, 5 ай болдубу? Анан бул дүйнөгө чыгат. Бул 3-чү алам, сыноо аламы. Тияк рух аламы, эненин ичиндеги дененин курулуш аламы, толуктана турган алам. Бул дүйнөнүн ичине келди, кандай экен? Сыноо аламы. Биз азыр сыноо аламындабыз. Биздин алдыбызда барзах аламы бар, андан кийин ахирет аламы бар. Канча ата бабаларыбыз өттү го? Алардын бардыгы барзах аламында. Каякта экен азыр? Барзах аламында. Барзах дегени бу дүйнө менен ахиреттин ортосунда парда. Ушул алам барзах. Адам атадан бери канча ушу күнгө чейин өтсө, канча өтүп атса, бардыгы барзахта. Каякта экен? Барзахта. Анан кийин кыямат болгондон кийин барзах бүтүп нар жагы башталат. Чүнктү? Ошон үчүн иншалла бул биздин тагдыр туугандар. Эмне экени? Тагдыр. Тагдыр ошо рух
Allah жер асманды Алла субханала жаратардан 50 миң жыл мурда жазып койгон экен. Ушул жерде мынакей бүгүн жүздешип сабакта отурабыз. Тагдыр маселеси. Дальше. Алтынчысы кыямат. Allah. Kıyamatка ишеним. Gün сайын өзүңүзгө айтыңыз, балаңызга, кызыңызга, небереңизге, күйөө балаңызга, келиниңизге, досуңузга барын айтыңыз. Не деп айтасыз? Өлгөндөн кийин тирилебиз деп. Айтыңыздарчы. Өлгөндөн кийин тирилебиз. Дагы бир жолу. Өлгөндөн кийин тирилебиз. Дагы бир жолу. Өлгөндөн кийин тирилебиз. Ушул өлгөнгө чейин айтайлы. Биз азыр адамда шектенип калып атпайбызбы? Тириленбейби депчи. Allah Teala aytат, ошо шектенгендер капырлардын ишеними дейт. Куранда айтат. Za'amallazina kafaru an la yub'atu. Kafirlar айтышат, кайра тирилип жок кача. Мына мусулмандардын сен айта берет. Алла Таала пайгамбарга айтат, "Кул, айтып кой. Бала, эмне үчүн кайра тирилүү жок экен, Ла, Алла субханалла, "Кул бала ва rabbi." Жаратуучум, Робума ант деп айт дейт. "Ла туб'асунна, thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dalika 'ala Allahi yasir." Сөзсүз силер кайра тирилесиңер. Андан кийин кылган амалдардын бардыгы кабар берилет силерге. Бул Аллага өтө жеңил дейт. Аллага кыйынбы, жеңилби? Мына ушу баарыбызды 100 жыл мурда жок элек кой, мына көздөр каяктан келди? Мына кулактар каяктан келди? Мына өң каяктан келди? Биз жок элек кой, жоктон бар кыла алган. Азыр бизди жок кылып кайра бар кылып коюп, ага эмне кыйын? Ибн Масуд айтат эле, ушу отурганыбыз чынбы же түшпү азыр? Силер эмне деп ойлойсуздар? Түшпү экөө сүйлөшүп аткан? Өңбү? Кандай ушу чын болсо, өлгөндөн кийин тирилүү ушундай чын. Өлгөндөн кийин тирилүү эмне? Ушундай чын. Буну айтмайынча биздин ыйманыбыз күчөйбөйт. Буну айтмайынча күнөөдөн сактана албайбыз. Ахирет, гайыпка тасдик, ушул нерсе бизди күнөөдөн сактайт турган. Ушул нерсе бизди арамдан сактайт. Ушул нерсе шайтандын азгыруусунан кутулганга мына ушул нерсе жардам. Ошон үчүн күн сайын айтайлы. Өлгөндөн кийин эмне эле? Тирилебиз. Экинчиге дагы айтам. Өзүмө дагы айт, анага дагы. Өлгөндөн кийин кайда тирилебиз? Алланын алдына барабыз, эсеп китеп беребиз, таразага амалдар тартылат, түбөлүктүү бейиш бар, түбөлүктүү дозок бар. Пайгамбарыбыз тахажжудта күн сайын айтат эле. Не деп айтат эле? Алла, сен акыйкатсың, бейишиң акыйкат, дозогуң акыйкат, таразаң акыйкат, саңа жолугу акыйкат, пайгамбарларың акыйкат, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам акыйкат. Hak dedi. El cennetu hakkun, ve naru hakkun, liqauka hakkun, vel vaznu hakkun, nebiyyuka hakkun. Gün sayın ayetleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tahajjudda da gün sayın ayetleri. Allah subhanahu wa ta'ala barızlı kabul kılsın. Az inşallah bir iki hadis menen, ana sabahta bitireyle. Bakılsınlar o. Biz özümüzü buna sabahlarımız getip attılar, o şunu ulandısı hem. Bugün canıda emiler yok kaldı. Çok rahmat. Hazır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamların kacetin bütürgönde şaşat ele. Adamların kacetin bütürü bu ötö çoğun ulu ibadat. Kimdi? Sizdi eğer adamların kacetin bütürgönde Allah Teala işletseçi, siz baktılığı adamsız. Siz suyununuz bu kaçı. Sizin kolunuz menen, sizin sözünüz menen, sizin akçanız menen, sizin kızmatınız menen başka adamların kaceti bütü atsa bu sizin sıyımınız. Sizin baktığınız, sizin daracağınız bu. Bu ulu ibadat. Bir Müslümanın kacetin pütürü. Bu öte çoğun ibadat. Kaygısın joyu. Allahu Akbar. Peygamber aytat, kaysı Müslüman bir Müslümanın kaygısını joysa, Allah anın ahiretteki kaygısını joyat. Allahu Akbar. Allah bendenin yardımında olat. Bende özünün bir tuğanın yardımında olsa. Oşun için Müslümanların yardımında boluğa biz hareket kılayla tuğanda. Bunun kандай işi olsa uşağa yardım bereyim. Bunun kандай işi olsa yardım bereyim. Kolunuzdan gelgen. Sizi biri kıynav atkan jok. Kolunuzdan gelip durup anan yardım bermeye koysanız, bu bolbaya kalat. Peygamber aytat, "Hayrun nas ma yanfa'un nas." Adamların en mıktısı kim? En jakşısı kim? Adamlarga paydalısı. Adamlarga paydalısı. Sizden payda jetsin. Tiliniz menen payda jetsin. Akçanızdan payda jetsin. Kızmatınızdan payda jetsin. Kolunuzdan payda jetsin. Biliminizden, tecrübanızdan payda jetsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki Anas ibn Malik radıyallahu anh aytat, "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rubama nazala anil minbar ve kad uqimatis salah
fayaridu lahu ar-rajul fayuhaddisu tawilan summa yataqaddam ila as-salat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кейде минбардан түшіп қалады да, айтыпчы, эми намазға қомат айтылып, уже башташ керек та. Bir kişi gelip hacetini айтып қалады екен да. Ошо менен узакка чейин сүйлөшүп калат эле дейт. Мындай кыл, тигиндей кыл, мындай кылайлы, андай кылайлы. Анан намазды баштайт эле дейт. Караңызчы. Адамдын кажетин алдыга коет эле. Эми го ал адамдардын кажети. Эң жакындарыңыз сиздин үй бүлөңүздүн кажети. Ошону бүтүргөндө Алланын ыраазычылыгын бүтүрүңүз, өтө улуу сооп аласыз. Алла Таалага байланыштуу кандай нерсе гана болбосун пайгамбарыбыз ага таазим этет эле. Ан Абдулла ибн Умар разияллаху анхума قال أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم أوتي بالتوراة فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك. Пайгамбарыбызга жөөттөрдөн бир топ кишилер келди да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды чакырышты эле, пайгамбарыбыз барды. Пайгамбарыбыз барса, алар болсо бир жастыкты пайгамбарыбыздын алдына койду, мындай эми төшөктү койду да. Төшөктүн үстүнө отуруңуз депчи. Пайгамбарыбыз отурду. Андан кийин Тавратты алып келишти. Эмне алып келди? Таврат дагы бул Алла Тааланын китеби. Азыр эми бурмаланып кеткен, акыр китеп Кур'ан-ы Карим, кыямат күнгө чейин Кур'ан. Бирок мурда түшкөн Алла Тааланын китеби. Ошо алып келди эле, пайгамбарыбыз алдын отурган төшөгү бар го, аны алды дагы төшөктү коюп, Тавратты анын үстүнө койду. Demek inşallah sый көрсөткөнү. Жана айтты, "Я Алла, мен сага иман келтирем." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааланын неmatына шүгүр кылганда адеби кандай эле. Ана Аби Бакра радıyallahu anhu ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям аннаху кана ида жааху амру сурур ау бушира бихи харра саджидан шакиран лилlah. Пайгамбарыбызга кандай куш кабар келсе, угуп алгыла тургандар, Кандай гана куш кабар келсе, кандай сүйүнчү келсе, Кандай курсанчылык болсо, сразу шүгүр кылып Аллага саждага жыгылат дейт. Кандай кылат дейт? Саждага жыгылат эле Аллага шүгүр кылыпчы. Машаалла деп. Демек иншалла, эгерде бир ишиңиз жүрүшүп кетсе, бирөө жакшы ушундай куш кабар сизге мындай айтса, сразу сиз эмне кылыңыз? 2 рекат намаз окуңуз. Эмне кылыңыз? 2 рекат намаз окуңуз иншалла. Аллага шүгүр, алхамдулилlah, Алла Таала мына бергенде депчи. Ошон үчүн мына умрага келгендер күн сайын кажет окушубуз керек. Эмне кылышыбыз керек? Bundan ötken ulu nimet var. An Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفاء وأكرمه عشرة من خالته فعرفه أحبه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam zatın en bereşeniyle, üybüle bala çakasına en sıylı urmatlı ile, kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e жақын aralaşa turgan bolsa tanıp, al Peygamberimizi жақшы görüp kalat ele. Жараткан Алла Субханаху ва Таала барыбызды кабыл кылсын. Урматтуу умрачылар, убакытты текке кетирбейли, ар бир саат, ар бир минутаны баалайлы. Ошо иншалла ахиретибизге пайдабызга иштесин. Бул жакта алхамдулилlah келгенден кийин эң көп күчтү тавафка берейли. Аракет кылайлы иншалла. Тилибизден зикир үзүлбөсүн. Мүнөзүбүз жакшы. Алхамдулилlah көрүп атасыздар. Ажатканада болсун, автобуста болсун, көчөдө болсун, мечитте болсун, очередтер болуп калат, лифтте болуп калат, ар жерде. Ошондон алхамдулилlah сабырдыкты үйрөнөйлү. Эмне үйрөнөйлү? Сабырдуулукту, кичине көтөрүмдүүлүктү үйрөнөйлү. Өзү алхамдулилlah кичине машалла саарлап эртеге менен биз дуа кылып чыксакчы, я Алла, ушу мен бүгүн мусулманга бир пайдалуу болуп жашайынчы. Бүгүн мен тилимден только мусулмандарга жакшы сөз сүйлөйм. Мен колуман только мусулмандарга жардам берем. Деп чыга турган болсоңуз. Өз устазыбыз айтат эле биздин. Маулана Ихсанул Хак дамат баракатухум. Караңыз. Жакшы ишти ниет кылсаңыз, автоматически сооп аласыз. Сооп аласыз. Кылсаңыз 10дон 700ге чейин сооп кете берет. Эми ошондой эле жаман иштерди, арам иштерди таштаганды ниет кылсаңыз да сооп аласыз. Пайгамбарыбыз айткан мындай деген. Иннаман а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. Бардык амалдар ниетке жараша, ар бир адам эмнени ниет кылса, ошо гана берилет. Сиз ниет кылбасаңыз, сизге эч нерсе жок. Сиз ниет кылсаңыз гана ошо сизге сооп берилет. Да? Ошондой эле мисалы карап турупчу, биз күнөө кылбай эле турабыз. Бирок ошону ниет кылып коюш керек экен да.
Ya Allah, men bugün bir eç kimdi aldabайım. Sırası soğuk alасыз. Şuntasiz bu? Tekeberlenbeyim, zina kılbayım, uğurluk kılbayım. Bireni men türtbeyim, bireni kordabayım. Çürüktü bireni sökbeyim men. Bardık aram nerselerdi taştoğunu niyet kılsanız soğuk alası şonca. İnşallah niyet kılamız mı inşallah? Allah Teala'm kabul olsun. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirne min khizyid dunya ve azabil ahireh. Jaratkan Allah barımızın bardık işlerimizni oңунан çıgargın. Dünyanın korduğundan ahiretin azabına saktagın. Umralarımızды kabul kılgın, dualarımızды kabul kılgın. Özüň barыбызды ya Allah goldagın, toora jolga joldagın, özüň daima gorgogın. Allah'ım bütkül adamzatka iman, hidayet bergin, musulmanlarga takvalık, intimak bergin. Jaratkan Allah dualarımızın bardığın kabul kılgın, oğrularga şifa bergin. Karızga batkanlarını ya Allah karızından kutuluğa özüň oňoý jollardy payda kılgın. Ya Allah urpaklarımızды kıyamat gününe çeyin imandın çırağından ya Allah ajratbagın. İmandan ya hiç kaçan ajratbagın. Bir dağı murtat, munafık, müşrik, münafık çağırbagın ya Rabbal alamin. Jaratkan Allah dualarımızды kabul kılgın, jüreklerimizni bir kılgın, öz ara mamilebizdi oňdagyn, tınçlyktyn joluna joldagyn. Jaratkan Allah barыбызды karangılıklardan kutkargın, karangılıklardan çıgargın, jarıktıka çıgargın. Allah'ım günölerden, aýyrsizlik işlerden, ya Allah fitnalardan, aşkeresinden de, jaşırından da saktagın. Barыбыздың kulaklarımızga bereke bergin. Ya Allah uğularımızga bereke bergin, gözlerimizge bereke bergin, görürlerimizge bereke bergin, jüreklerimizge bereke bergin, ayal bala çakalarımızga bereke bergin. Allah'ım tövbalarımızды kabul kılgın, özüňe şükür kılçılardan kılgın. Ya Allah alkış sanoo aytúçulardan kılgın. Jaratkan Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şafaatine layıklı kılıp Firdavs beyişinden barыбызga orun bergin. Bir rahmetika ya Allah. Allah'ım kabul kılsın.